Эки дос урушпаш керек, жараштыралы деген сөздү айтар бекен деп аттым эле кечетен бери. Мына ошонун курмандыгы болуп отурат төрага. Мен төрдөн түштүм, ордума отурдум. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу кызматтан кетти. Ал кызматтан кетип жатып, бир-эки адамга эмес, жалпы кыргыз элине жана парламентке кызмат кылганын билдирди. Ошондой эле ал төрагалык кызматтан өз эрки менен кеткенин баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алдым. Бул менин жеке чечимим. Мага эч ким басым кысым көрсөткөн жок. Ага жол да бербеймен. Бул менин мүнөзүм ошондой. Депутат Камила Талиева жогорку кеңештин төрагасынын кызматтан кетишин президент Чапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин ортосундагы пикир келишпестиктин кесепети катары баалады. Ал төрага кызматтан кете элек жатып эле кетет деген ушактар тараганын айтып, мындай кептерди чыгарган кесиптештерине нааразы экенин билдирди. Каглайындар, төрагабыз турат, нары бери чуркап, артынан бычак урмай токтотолу. Парламентте төрага эч бөлүп жарган жок. Бардыгына тегиз мамиле кылды. Кимиңерди бөлүп жарды? Көрүнгөн ушакты, көрүнгөн саясатты зуулдап жеткирип аткандар болду. Ошондой эле ал президент менен УКМК төрагасын ортодогу ушакчылар кайраштырганын кошумчалады. Депутат Камчыбек Ташиев кызматтан алынгандан кийин коомдо түшүнбөстүктөр жаралып жатканын белгилеп, кесиптештерине эки досту ынтымакка чакыралы деген сунушун айтты. Эки досту да уруштурган ушу ушакчылар болду. Президенттин жанындагы вице-премьер-министр кече чыгып алып айтып атат. Камчыбек Кыдыршаевдин кылган ишин жөн эле жокко чыгарып атат. Камчыбек Кыдыршаевдей болуп ошол вице-премьер элге иш кылсынчы. Соц тармактын бир маселесин түшүнбөй туруп, жөн эле блогер жүгүрүп чыгып чакырык жасап атат. Кимдир бирөө элди бөлүп жарып салгандай. Эл бөлүнүп жарылган жок. Элди бөлүп жарган, мо саясатты кылган ушул бийликтегилер болуп атат. Ошол вице-премьер элди бөлүп жарып атат. Президент менен Камчыбек Кыдыршаевди ымалага келтирип, ынтымакка келтире турган ушул жербиз. Эгиле бир кайрылуу кылалы. Токтотолу, чогуу бир президентке кайрылуу жасайлы. Болбойт мындай деп. Кечетен бери күтүп атам да ошол жерде жанында жүргөндөр ошо кишинен. Бүт жыргалын көргөндөр жанында жүрүп. Бир гана Үмбеталы чыкты. Рахмат Үмбеталыга. Депутат Курман Кулзулушев депутаттарды маселени толук билбегендиктен унчукпай турганы да туура экенин айтып, Камчыбек Ташиевдин атына жаман сөз айтуудан алыс болууга үндөдү. Ал кишине жаман сөз айтуудан биз өйдө болушубуз керек. Биз кыргыз элге, мамлекетке кызмат кылган уулдарын сыйлай билишибиз керек. Кызматтабы, кызматтан эмеспи? Ошондо жаштарга келечекке стимул болот. Адам кызматка келет, кетет, бирок мамлекет туруктуу болуш керек. Ал эми жаңы төрага шайлоодо парламенттеги бардык депутаттык топтор Марлен Маматалиевди жогорку кеңештин төрагасына жалгыз талапкер катары көрсөтүштү. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында 77 депутат макул, 5 депутат каршы добуш берип, Маматалиев төрага болуп шайланды. Алгач ошол биздин урматтуу президентибизге Садыр Нуркожоевичке жана ошондой эле бардык депутаттар сиздерге терең ыраазычылык билдирем, таазим этем, рахмат айтам. Өзүм ошол болгон тажрыйбамды жумшап, жаш күчүмдү жумшап, ошол жерде ант бергендей эле биринчи кезекте эл үчүн, биринчи кезекте ошо мамлекет үчүн иштеп берем деп ишенип кете алам. 45 жаштагы Марлен Маматалиев Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин маалыматтык технологиялар факультетин аяктаган. Ал мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин уулу. Марлен Маматалиев 2020-жылы октябрда парламентке Матраимовдорго байланышы бар Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер болгон.